Азыркы болуп аткан окуялардын баары тең жөн эле болуп аткан окуялар эмес булардын баары тең. Бул боло турган окуялар болчу. Мындан канча жыл мурда, 34 жыл мурда, 91-жылы Арбактар мага келген кезде ушундай болот балам. Дүйнөдө укмуштуудай аламаттар болот. Дүйнөдө укмуштуудай шундуктуу окуялар болот. Жерден жек чыгат, эки кулагы тик чыгат. Эй тоо деген пенделер, мындайды көрдүң беле, мындайды уктуң беле деген. Чында биз укпаган, биз ойлобогон нерселер болуп жатат. Менин үйүмдүн жанында бир кичинекей көлчө бар. Ошол көлчөнү ташытып, сокулуктун элин таптаза жууп чыгайынбы балам деп сураган менден. Анда мен эчтеке дей албаган, эчтеке деп унчуп калган эмесмин. Анан эмне кыласың балам, ошол тоону көздөй качасызбы, асказоонун башына чыгасызбы, же тиги Шеримкуловдун вертолетун сурап аласыңбы деп сураган. Анан мен анда да эчтеке деп сүйлөй алган эмесмин. Бул укмуштуудай коркунучтуу окуя. Мен буга эчтеке дей албайм. Бүтүндөй менмин, адаммын деген адамдардын баары тең эчтеке дей албайсыздар. Эгерде сиздердин башыңыздарга менин башыма келген окуя келген болсо, оозуңарды жаап, көчүңөрдү кызып гана отурасыздар, башка эчтеке кыла албайсыздар. Биздин ушул өрөөндө Белогорканын баш жагында бир Көккөл деген көлдөр бар экен. Ошол көлдөрдү жарып туруп, мына өрөөндүн элин жууп чыгайынбы балам деп сураган. Мен анда да эчтеке деп сүйлөй алган эмесмин. Эчтеке деп айта албайм. Айта турган сөзүм жок. Эмнени айтайын? Унчукпай эле шүмүрөйүп отурдум. Мындан кийин ысык көлдү ташытып туруп, бүтүндөй кыргызды таптакыр жууп чыгайынбы балам? Бул кудайсыз пенделерди деп. Ал кезекте чынында эле Кудай деген адамдар, Алла деген адамдар аз болчу, жок болчу почти. Анан ошентип кечээ жакындан баштап эле Алла деп, падышаңардан баштап бала бакыраңарга же айтып калдыңар го, Алла буйруса, Алла кааласа деп. Ал кезекте андай сөздөр айтылчу эмес. Муну эч кимиңер тана албайсыздар. Бул чындык да. Мен ошондо эчтеке деп айта албай жалдырап, эмне кыларымды билбей калтырап, коркуп, каяка барарымды билбей калган учурум болгон. Сиздер айткан, молдолор айткан кыяматтын көпүрөсү деген ошол сизди кыяматка алып барып такайт. Ошондо сен эмнени айта аласың? Эй жалгандын пендеси, сенин колуңан эмне келет? Баарыңар сүйлөгөндө кыйынсыңар, баарыңар айтканда укмушсуңар. Сөздү сүйлөйм мен, сөзмөрмүн деп эле бежиреп эле сүйлөй берген учурларыңарды көрөм. Бежирегендин да азабын жеп каласыздар. Орду менен сүйлөп, орду менен болуш керек адам баласы. Андан бөлөкчө болушу мүмкүн эмес. Бул дүйнөдөгү болуп аткан, башка мамлекеттердеги суу алып аткандар, башка мамлекеттерди талкалап аткандар, бул бери жагы эле. Ары жагын дагы аман болсоңуздар көрөсүздөр. Ары жагы андан да шундук аламат болот. Бул дүйнөдө ошондой шундук аламаттар болот деп айткан. Мен азыр ишенемин. Ал кезекте бир кантип эле ошондой болсун, андай болбойт го, кантип ошондой болсун деп ойлогом. Бирок чындыкта ошондой окуялардын баары болуп өттү. Буга эч ким жок деп айта албайт. Сиздер жалгандын пенделери. Сүйлөгөндө дагы, бир нерсени айтканда дагы тактап алып, тууралап, туура сөздөрүңүздөрдү айта жүрүңүздөр. Мен сиздерден сураарым. Ушул сөзүңө да жооп бересиң. Кылган кылык жоруңардын эчтекесине калбай жооп бересиздер. Жалган дүйнөдө укмуштуудай шундук окуяларды көрүп жатасыздар, угуп жатасыздар. Кээ бирөөңөр жакаңарды кармап тобоо кыласыздар, кээ бирөөңөр эчтеке менен ишиңер жок. Жөн эле шалпайган кулагыңарды шалпайтып алып, угуп тим болосуздар. Тобоо деген пенделербиз, бардык пенделерге тобоо кылып келебиз балам. Жалган дүйнөдөгү аламаттар Алла Тааланын буйругу менен болот. Муну эсиңиздерден чыгарбаңыздар.